Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейила Шоркозу тааныштырам. Уурдалган мал ээсине кайтарылды. Баткен шаарынын Кызыл Жол кварталынын 54 жаштагы тургуну өзүнүн жашаган үйүндөгү короосунан 2023 жылдын 2-мартынан 3-мартка караган түнү белгисиз адамдар тарабынан базар баасы 70 000 сомдук бир баш бодо малы уурдалганын билдирип, арыз менен милицияга кайрылган. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чарасынын натыйжасында Кадамжай районунун Исхак Болотхан айыл аймагынан кылмышка шектүү катары 3 тургун кармалып, уурдалган бодо мал өз ээсине кайтарып берилди. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Алдамчылыкка шектелген аял кармалды. Кадамжай районунун Майдан айыл аймагынын 11 тургунунун мөмө жемиштерин сатып берүүнү убадалап из жашырган 40 жаштагы аял Ош облусунун аймагынан кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Облустук милициянын маалыматына ылайык, кармалган жарандын үстүнөн Кадамжайдын Майдан айыл аймагынын 11 тургуну арыз менен кайрылган. Анда шектүү былтыр июль айында мөмө жемиштерин сатып берем деп алып кетип, изин жашырган. Ал арызданган жарандарга 270 000 сомдук зыян келтирген. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү Чүй облусунун Сокулук айылынын тургуну экени жана мурда да алдамчылык кылмышы менен жоопко тартылгандыгы белгилүү болду. Учурда кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. Өрүк уурдаган жаран кармалды. Баткендин Бозадыр айылынын тургунунун 16 кап өрүгүн уурдоого шектелген Баткен шаарынын тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалган жарандын буга чейинки кылмыштарга тиешеси бар экендиги аныкталып, тергөө кызматына өткөрүп берилди. Ал эми уурдалган өрүк өз ээсине кайтарылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кызылкыяда мыйзамсыз иштеген медресе аныкталды. Баткен облусунун Кызылкыя шаарында мыйзамсыз диний ишмердүүлүгүн жүргүзгөн медресе аныкталды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, дин өкүлдөрү менен милиция кызматкерлери Кызылкыя шаарынын Караван айылына барып, мыйзамсыз диний ишмердүүлүгүн жүргүзүп, окутуу жайды текшерүүгө алганда эч кандай уруксат кагазы жок болуп чыккан. Аталган медресе Кызылкыя шаарынын жана Ош облусунан келген 40-ка жакын балдар мекемеде жатып, мыйзамсыз диний сабактарды окуп жаткандыгы аныкталган. Бул факт боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткенде ККМ аппараты боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Жергиликтүү тургундарга жана ишкерлерге ККМ аппараты боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Баткен районунун Карабак айылдык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери салык кызматкерлери менен биргеликте милициянын көчмө кабылдамасында айыл тургундарына жана соода саттык жайларынын ээлерине ККМ аппаратын орнотуу жөнүндө түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүштү. Учурда район аймагында 223 ККМ аппараты орнотулган деп айтылат маалыматта. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.